Кайсы тараптан чоң жоготуулар болду. Карлук түрктөрүнүн жана башка түрк өкүлдөрүнүн 5 күндөгү чечими согуштун жыйынтыгын өзгөрттү. Belli ki Türkler 1000 yıldan uzun bir süredir Türktөр 1000 жылдан да көп убакыт согушунун жеңиши өздөрү үчүн жаман болоорун ойлошту. Бул согуш түрктөр тараптан ошол эле учурда мусулмандар тараптан жабыркаган чекитке келди. Башкача айтканда тарыхтын нугу бурулган учур болгон. Жалпы мейкиндик үчүн чачылган бир абал болчу. Таң династиясынан козголоң башталды. Түркия 10 жылдан ашык сүргөн жеңүүнү жашады. savaştan sonra da Soğuştan keyin de жалпысынан Танк династиясынын içinde bir alamat baştaldı. Согуштан кийин дароо Кытай дегенибиз эчак батышка көргөзгөн жоругунун текке кеткенин көргөндө бир аз артка чегиниш керек болгон. Жана бул да кыйын болду. Эмне үчүн? Анткени кыска убакыттан кийин 755-жылдары ичинде бир чоң козголоң чыгат. Ан Лушан козголоңу Кытай өкмөтүнүн Таң династиясынын 14 жыл бою өзү менен көндүргөнүн көрүп атабыз. Кытай өкмөтү сыртка күрөшкөн бир багыт коюптур. Çin ordusu büyük bir yenilgi aldı. Кытай аскери чоң бир энергия алды. Жеңген тарап Араб Ислам ордосу менен түрктөр болду. Макул, мындан кийин эмне болду? Кытайдын жоготуусу Араб Ислам ордосу менен түрктөрдүн жеңиши кандай натыйжа берди? Бул согуштун натыйжасы башкача болсо, дүйнө тарыхы башкача болмок. Түрк тарыхы, ислам тарыхы башкача болушу мүмкүн эле. Şu bir gerçek. Bul bir çındık. Dünyanın en bay yerlerinin çıkış jana batış Türkistan'dan artka çeginүүлөрү üçün manilүү bir sebep tabıldı. Bul sebep menen өлkөдө karluklar güçlöndü. Musulmandar da ansız dele gelişken. Mından keyin Kıtaylar Batış Türkistan'da üstümdük kılıuçu güç bolup kala alışmadı. Artık kendi coğrafyalarına çekilmek zorunda kaldı. Өз жерине чегинүүгө мажбур болушту. Мындан кийин бул жерде калуу мүмкүнчүлүгүнүн жок экенин да көрүштү. Анткени эң ири эки күч жана исламдан алган күч менен түрктөр жаңы мамлекет курган. Бул жаңы саясий борбор жана калктын аракеттери тарыхта алгачкы жолу мусулман мамлекети болгон Караханлар мамлекетинин түзүлүшүнө да орун алды. Bu çok önemli bir şey. Yani Бул абдан маанилүү нерсе. Бул жерде Карахандар мамлекети, Газни мамлекети, андан кийин Селчук мамлекети, демек Кытайдын баш боло турган жери калбай калды. Бул талас согушунун абдан маанилүү натыйжаларынын бири. Талас согушу бардык натыйжалары менен Орто Азия тарыхынын кайра кайтып келишине белги болду. Бул согушту жеңгендердин бири түрктөр, бири арабтар. Бул дүйнө тарыхы. Talas soğuşunun dünya tarihine tasir bergen en manilүү natыйжаларынын biri kagazdın batışta taanылуусу. Талас согушунан кийин бул жерде туткун кытайлар бар. Алар кагаз жасоону билген адамдар. Алар аркылуу Самаркандта кагаз фабрикасы ачылат. Багдадда да 794-жылы бир кагаз фабрикасы курулду. Açılan kağıt fabrikası Ачылган кагаз фабрикасынын чыгарган өнүмү менен металлдар, кагаздар менен да ислам дүйнөсүндөгү билим тармагынын өнүгүүсүн да белгилесек болот. kağıdın artması ve bunun çeşitli vesilelerle işte Endülüs'teki Müslümanlar Кагаздын көбөйүшү, анын түрлөрү Сицилиядагы мусулмандар сапарлары менен Европага өтүп көбөйүшү, ал жерде башка бир дүйнөнүн пайда болушуна таасир берди. de etkili olmuştur. Ошентип Египеттин популисттеги монополиясы кулады. Savaşın sonucundaki bir takım gelişmelerin daha sonra Согуштун сону бир топ жаңылыктар менен. Мындан кийин Европада Ренессанстын башталышы менен бул согуштун көбүрөөк жемишин көрүп турабыз. Ve nihayet İslam dünyasına yayılan kağıt İslam dünyasının jayılgan kagaz kotoru jolu Evropaga jayıldı. Bul rezonanstın baştaluusuna, Evropa adamlarının gözlerinin açılıusuna türtkü oldu. Европалыктар бул табылгалар менен ислам дүйнөсүнө карата акысын берүү сапарларында таанышышты. Согуштун натыйжасы мындай болбосо, кытайлыктар жеңсе, ислам дүйнөсү болбойт болчу. Түрктөрдүн мусулман болушунун бир көрүнүшү өз тагдырлары сыяктуу исламдын жайылуусуна да таасир берди. Ошол учурдан бул убакка чейин исламдын желектерин жасоо түрктөргө насип болду. çünkü İslam dünyasının çok önemli 3 unsuru var. Araplar, Türkler ve İranlılar. Bu 3 unsur Анткени ислам дүйнөсүнүн абдан маанилүү 3 нерсеси бар. Арабтар, түрктөр жана ирандыктар. Бул 3 нерсе эки болуп калмак. Тагыраак айтканда,
аббасилер жана ирандыктар болуп калмак. Бул территорияны колго алып, өз колдору менен курганы үчүн түрк территориясы мунун сыртында калат. Түрктөр аббасилер менен тирешкендер болуп калышмак. Түрктөрдүн ислам дүйнөсүндө болбошу, демек ислам дүйнөсүнүн дагы абдан төмөндөрдө калышына алып келмек. Бул өнүгүү маанисинде маданият, билим, искусство жаатында. Talas Savaşı bu bağlamda kilit niteliği. Талас согушу бул маанide кулпун маанисин ачып жүргөн. Анткени анда Кытайларга каршы арабтар менен түрктөрдүн маанилүү бөлүгү ишбирдигин кургандан улам Талас согушун жеңгендер, каарманы түрктөр болгон. Çin ayağının kesilmesi ve Abbasilerle de artık dostane münasebetlerin gelişmesi. Кытайлардын кирүүсүнүн токтошу жана аббасилер менен достук мамилелери Орто Азияда жаңы бир Түркистанды, жаңы бир мамлекеттин келишине чоң таасир бар. Карахандар мамлекетинин ислам жактан алып караганда маанилүү бир өкүнүчү ушул. Карлук, Ями жана Кытай түрктөрүнүн курулгандыгы үчүн аббасилер менен согушту белгилебеген мүчө бул мамлекетти куруп жатат. Саманилердин да албетте өсүүсү түрктөрдүн Сатык Бура ханы исламды кабыл алуусу менен бирге башка бир мамлекетке айланат. Türklerin devlet geleneği, özne olmaları, Arapların Türklere yönelik. Түрктөрдүн салттык арманышы арабтардын түрктөргө үстүнөн караган мамилелерине карабастан билим айдыңында мамлекет куруу түшүнүгүндө жана адилеттикти орнотууда өз ишенимин курууга жол ачкан. Türk kimliğini koruyan ama Müslüman olan Түрктүн өздүгүн түзгөн, бирок мусулман болгон бүтүндөй түрк негизинде карата башкарылган болгон жери да түркмөн территориясы болгон бир мамлекет Карахандардын да бир өзгөчөлүгү бар. Talas Savaşı'ndan çok Talas soğuşun köp ötkürбөстөн Хорезм аймагы ансыз да жоюлду. Хаменейлер ортого чыкты. Анын чыгышында Караханилер мамлекети да ортого чыкты. Түндүктө да уйгурлар, түркештер көз карандысыз түрк бутактары бар болчу. Демек Эмире мамлекетинин окулган жок, Аббасия мамлекети гүлдөдү. Бирок Орто Азиянын басымдуулугу калган жок. Символика болуп Самани мамлекетинин Хорезм башчыларынын Багдадка көз карандылыгы уланды. Элдешүүнүн жардамы менен түрктөр арасында ислам тездик менен жайылды. İşte Talas Savaşı sonrası artık Türkler bir anlamda Талас согушунан кийин бир учурда түрктөр исламдын эмне болгонун түшүнө башташты. Бул кандайча болду? Теңир таануусу, көкө теңир, жалгыз теңир түшүнүгү ислам түшүнүктөрү менен да дал келүүсү болду. Бул исламды түшүнүүнү оңойлоштурган бир фактор. Talas Savaşı'ndan sonra tabii ki artık Arapların Талас согушунан кийин албетте арабтардын чабуулу токтоду. Кытай өз ичинде жабылды. Тагыраак айтканда, бул аймакта Карахан, Газнифит, Самани мамлекеттеринин курулушу менен стабилдүүлүк жана ынтымак боло баштаганын көрүп турабыз. Мусулмандыкты алып жүргөн түрктөр Аббас халифатынын аскери жана саясий кызматтарында орун ала башташты. Arapların da eskisi gibi direnecek bir güçleri kalmadı. Araptardын да түрктөргө каршы мурункудай терең күчтөрү калган жок. Муну да байкашыбыз керек. Түрк биримдиги күчтөнүп жатканда араптар алсыз боло баштады. Натыйжада түрк-араб биримдиги ортого чыкты десек болот. Эки тарап арасында мамиленин душмандыктан достукка түз которулгандыгын көрө алабыз. Savaşı sonrası artık Türklerin İslam'la diyaloğu Талас согушунан кийин түрктөрдүн ислам менен диалогу бир согуш үстүнөн же жайылган араб саясатына тепки үстүнөн эмес, түшүнүү мезгили менен башталды. Карлуктар ислам менен тааныша башташты. Караханиттердин кийинки доору карахандыктар дейбиз биз буларга. Карахандыктар исламдык менен таанышууну баштаганын көрүп турабыз. Тагыраак айтканда, өзгөчө Бозкыр 10 кылымда олуттуу бир ниетте ислам менен тааныша баштаган экен. Бул таластан кийин келет. Бирок бул таластын баштап койгон учкундары. Türkler İslam'ı Түрктөр исламды түш сыяктуу бир түн аларды камап эртеси күнү мусулман болуп калды деген мындай бир нерсе жок. Түрктөрдүн мусулмандашуусу азыркыга чейин уланып жатат. Türklerle Müslümanlar kaynaşmaya başlayınca Türkler arasında okuma yazma özellikle Түрктөр менен мусулмандар аралаша баштаганда түрктөр арасында окуу, жазуу, өзгөчө билим түшүнүгүндө бир чоң алга жылуу болду. Булардан бири мисалы Ал-Бируни, Ибн Сина,
Maturi'de sanalbagan yüzdөгөн, mingdеген Türk ağılımı önüktü. Ya Türklerin Müslüman olması İslam'ın Түрктөрдүн мусулман болушу исламдын маданият мейкиндигин кармангандыгы, оңойлоштургандыгы сыяктуу ошол эле учурда түрктөрдүн эркиндик түшүнүктөрүн, адеп ахлагынын, жакшылыктарынын дин менен бүтүндүгүнө да жол ачкан. Türk dünyasını aydınlat. Türk dünyasını jarıktandırgan madaniyat ortoluğu Maveranahırda tüzülgön. Эгер согуш араптардын жеңилиши менен бүтсө, эмне болот эле? Türkler Müslüman olmasaydı ve Haçlılara karşı savaşmasaydı İslam dünyasını kim kurtarırdı? Araplar Haçlılara karşı direnebilirler miydi? Türktөр musulman bolbosa, eğer Haçlılarga karşı soğuşpasa, İslam dünyasını kim kutkarmak? Araplar Haçlılarga karşı turuştuk beri almak bile. Türktördün açуу saparlarına karşı ийгиликтүү каармандарdı, бирөөлөрдү жалдамак зарыл болчу. Өткөн bir soğuş bolgon. Бул soğuştu Türktörü жеңбесе, Vizantiya İranга жайылса, İslam dünyasının avalı kanday bolot ele dep suraş gerek. Ar biri doğurda Türktörü sayasi jana madani түшүнүктө İslam dünyasına çoң salım koşkon. Bul azırkıga çeyin sozuldu, ulandı. 700-cü жылдарда адамдык байланыш менен башталган жана андан кийин да ушу менен бирге Türk İslam dünyasынын ортого чыгышы жана аны курган мамлекеттердин борборлорун куруу менен İslam dünyası көп нерсеге жетишкен жана ушул убакка чейин келди. Talas Savaşı, askeri. Талас согушу, аскер, техника, билим темалары баш болуп, ар түрдүү нерселер менен өзгөчөлөнөт. Исламдык Орто Азияда, Кавказда, Анадолуда, Балканда, керек болсо Европада түрктөрдүн жеңиштерине удаа кеңейген. Oğuzdары түштүккө кайтып, ал жактан Хорезм чегине, Иран дүйнөсүнө, Азияга чейин жайылды, бирок жок болбоду. Мунун себеби мусулмандык эмеспи? ya Türklerin Müslüman olması İslam'ın medeniyet Түрктөрдүн мусулман болушу исламдын маданият мейкиндигин карманганын оңойлоштурган сыяктуу эле ошол учурда түрктөрдүн эркиндик түшүнүктөрүн, адеп ахлак өзгөчөлүктөрүн дин менен биригишине да жол ачкан. Тагыраак айтканда түрктөр мусулман болушту. Андан ийгиликтүү чыгышты. Аны менен бирге ислам дини да ийгиликтүү чыкты. Талас согушу башка согуштардан өзгөчө болушу менен мадани жана билим жетишкендиктерге да таасир берди.